Жергиликтүү кеңештердин депутаттары шайлоо боюнча мыйзамдын негизинде көрсөтүлгөн шайлоо күнү эртең менен саат 8-де башталат, анан эртең кечки саат 8-ге чейин жүргүзүлөт. Азыр облустун аймагында бардык участкаларда шайлоо участкалары ачылды, элдер добуш берип баштады. Негизинен конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамга 200 Баткен облусу боюнча 300.500 шайлоочу катталган. Ал эми жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлоосу боюнча 279.875 шайлоочусу бар. Шайлоо референдум шайлоосу облус боюнча 218 шайлоо участкасында өтөт. Ал эми жергиликтүү кеңештердин шайлоосу боюнча 201 шайлоо участкасында өтөт. Бардык шарттар түзүлгөн. Эгер электр энергия кокусу өчүп кала турган бардык участкаларда генераторлор бар. Алар даяр турат. Калган бардык шаймалар керектүү жабдыктар менен жабдылган. Кыргызстандын жаран болуш үчүн катышыш керек ар бир адам. Ар бир адам өзүнүн милдети, укугу. Ошону үчүн шайлоодон калбай катышыш керек. Катышпай коюшу өзүнүн жери, эли үчүн, жери үчүн катышыш керек да, милдеттүү түрдө. Ар ким өзүнүн укугу. Катышпайм деген туура эмес дейм, мындайча айтканда. Катышыш керек да.